илдеттин масштабы эгер тарап кетсе, бул өтө коркунучтуу. Мына буну азыр Италиядан гана биз көрүп атабыз. Күнүнө 500ге жакын адамдар майып болуп кайтып кетип атат. Мен сиздерден суранарым, илимпоз катары, медик катары суранарым, биринчиден сиздер үйдөн чыкпай, үйдө отурушуңуздар керек. Ошондо гана сиздер бизге жардам бере аласыздар. Ошол вирустун элибизге тарап кеткендин бирден бир жолтоо болгону бул үйдө отуруш керек, эч жака чыкпаш керек. Үйдө гана отуруш керек. Экинчиден, колду дайыма таза жууп, таза кармап, спирт менен майлап туруу керек. Албетте маска дагы адамды ушул вирустан сактайт. Бул дагы илим тарабынан далилденген. Эми урматтуу мекендештерим, биз медиктер дайыма сиздерге жардам бергенге даярбыз. Биз дайыма иштейбиз. А эгер сиз бизге жардам бергиңиздер келсе, сиздер үйдө отурсаңыздар, биз ошондо өзүңүзгө дагы, элибизге дагы, мамлекетибизге дагы, медиктерге дагы жардам берет элеңер. Сиздерге кааларым, ден соолук, аман болуңуздар, бар болуңуздар.